Бул Каракулжа районунун борборуна жакын эле жердеги ашуу. Мындагы кар түндө гана тазаланган. Ага карабастан ширенди топтолуп, унаа каттамы жабылган. Райондогу жол тейлөө мекемеси карды дагы бир ирет тазалап, бир тараптуу каттамды чалма айылына чейин ачты. Бирок суук аба ырайы жолдо калып калган унаалар ишти аркага тартып жатканын көрүүгө болот. Ал эми мындан ары Алайкуу өрөөнүнө чейинки жол дагы бир тараптуу ачылган болчу. Кар күрткүсү катуу бороон тынбай жүрүп жатат. Бул жердеги жаган кардын калыңдыгы 1 метрден көп ашат. Номер 26 жол тейлөө ишканасы бул жердеги жолду күн сайын саат сайын ачып турганына карабастан мындай болгон бороондуу кар жолду кайра эле ширеп мындай абалга келтирүүдө. Жолчулардын айтымында мындай кыйынчылыктар буга чейин болгон эмес. Быйыл шамал катуу болуп, алардын түйшүгүн 2 эсе оорлотту. Алар кар жааган 3 күндөн бери тыным албай иштеп, үй бетин көрүшө элек. Жаан чачын деле көп болсо 5-6 күн болор токтор. Негизи 5-6 күндөн бери көнүп деле калдыкпы. Кыскасы жол ачыксаң, таң атыксаң деле жүрүп калышыбыз ыктымал. Ондай күндөр болуп элатат. Таң атыксаң жүргөн күндөрчү. Мына сааттан бери шамалды деле көрүп атасың. Бул шамал деген жаныбар азыр ачып кетсең кайтара жарым саатка жеткирбей мына таяр кылып коет экен ширендилерди мына. Андыктан азыр жол толук ачылды дегенге болбойт. Жарым саатка жетпеген убакта кайра эле жабылып, кооптуулук жаралат. Ишкана кызматкерлери жашоочуларды зарыл жумушу болбосо жолго чыкпай турууга чакырышат. Катуу шамал болуп жолго түшүрдү. Тоонду деле көрүп атасыздар, баары капкара болуп калган тоонун баштары. Жолдо ошол шамал менен келген кардын баары ушу жолдо жатат азыр. Биздин акимдин буйругу менен ушундай буйрук кабыл алганбыз. Кечки саат 5тен баштап эртең мененки саат 8ге чейин жолго чыкпай туруусун өтүнүп атабыз да. Бул жерде ошо айылдын жашоочуларынын баардыгын айтып деп атабыз. Эми колдон келсе немеси болбосо эч кандай зарылчылык жок болсо жолго чыкпай турганы суранып кетебиз да биз. Белгилей кетсек, Алайкуу өрөөнү Кыргызстандагы шарты эң катаал аймактардын бири. Кар калың жааганда аймак менен байланыш толук токтойт. Мындайда жергиликтүүлөрдүн үмүтү бир гана жолчуларда. Сыймык Марат уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.